Эгер биз жакшылап байкай турган болсок, жашообузда өзүбүзгө көптөгөн тыюуларды салып келебиз. Кылбаш керек, баспаш керек, жебеш керек, керек, кылбаш керек. Кыскасы, тыюу салуулар. Билесиздерби, биз качан өзүбүзгө тыюу салганда жана өзгөчө кылыш керек дегенде биздин мээ кайрадан эле каршылык көрсөтөт да. Кылгым келбей атат, кылыш керекпи, кылбаш керекпи? Кыскасы, биздин мээбизге мындайча айтканда протест, орусча айтканда каршылык жаратабыз. Бирок билесиздерби, биз мээбизди оңой эле алдап койсок болот экен. Эмне кантип сөздөр менен эле. Мисалы, мага консультацияга келген адамдарды мен дайыма кылышым, мынтишим керек, тигентишим керек дегенде мен ушу консультациядан чыккычакты кылгым келет, кыла алам, абдан каалайм ошону кылганды деп өзгөртүп туруп чыгарып ийгенге аракет кылам да. Анткени бул маанилүү. Качан биз бир нерсени керек же керек эмес дегенде бизде ага аябай чоң күч жумшаш керек болот да. Бир техниканы сунуш кылабыз. Мисалы, жашоодо ден соолукка карата диета кармаш керек болуп калат. Рациондон кайсы бир биз көнүп калган, ушунчалык ансыз жашообузду элестете албаган нерселерди кесишке туура келгенде, биз дайыма альтернативасын деп коет да. Мисалы, таттуу шоколадтан баш тартыш керек болсо, анын ордун эмне менен толтурганга болот? Жер жемиш менен. Кудайга шүгүр, Кыргызстан жерибиз, кыргыз жерибиз деги эле ушунчалык жер жемишке толуу байбыз, жана ошо табияттан берилген даамы сакталып калган бизде. Демек, биз жебешим керек, шоколад жебешим керек деген ордуна менин рационума бүгүн мен эң даамдуу, эң ширелүү, эң таттуу жер жемиштерди, жашылча жемиштерди кошом десеңиз, мына башкача айтканда, сиздин организм, сиздин мээ алданат да, мага тыюу салынган жок, тескерисинче мага берип атат, кошуп атат депчи. Уктабаш керек, мисалы, уктабаш керек дегенде, мисалы, анын ордуна бүгүн мен өзүмө 1 саат дагы уйку кошом. 1 саат эртерээк жатсам, өзүмө 1 саат дагы запас кошкон болом десеңиз, дагы алданат да, мен 1 саатка көбүрөөк уктаган атам деп. Кыскасы, түшүнүктүү эле болуш керек. Өзүңүздү тыйгандын ордуна, өзүңүздөн башкача айтканда алып салгандын ордуна, мынтип тартып алгандын ордуна кошсоңуз, мен муну кошом жашоомо, мен муну кылам, мен муну кылгым келет деп, позитивдүү, ден соолукка пайдалуу нерселерди кошсоңуз, анда сөзсүз түрдө сизде ийгиликтер болот. Анткени сиздин мээде каршылык жаралбайт. Ал сүйүнөт, мага көп нерселер берилип атат деп. Жакшы нерселер киргенде мээге, жаман нерселер акырындык менен өзүнөн өзү эле сүрүлүп чыгат. Биз аны сүрүп чыгып туруп биринчи ордуна жакшы нерсе алып келгенге мээ эч качан алданбайт. Ошондуктан биринчи жакшы нерселерди кошуңуз, анан жаманы акырындык менен чыгып кетет.